Урматтуу өкмөттүн өкүлү, сизге кайрылат элем. 2017 жылда сентябрь айында премьер-министр бир центр менен бир макулдашууна кол койду да. Бирок ошол макулдашуу бизде жок. Парламентке келек, парламентте депутаттар көбүнчө билбейт экен. Ошол боюнча ушул жылда жаңы премьер-министр айткан эле, биз ушул макулдашууну дагы карап чыгабыз, мүмкүн башкача кылабыз. Бирок дагы эле тынч эле болуп атат да. Же маалымат жок, же мындай расмий түрүндө эч мындай маалыматты берилбей жатат да. Ошондуктан суранат элем, бизге дагы маалыматты берсеңиздер. Кандай сүйлөшүүлөр болуп атат, эмне болуп атат? Алар айтышкан, очистный сооружение акчаны беребиз деп атышкан, бирок жок ал дагы эле. Онко центрге акчаны беребиз дешкен, бирок ал дагы эле толук бойдон акча түшө элек. Ошол эмне болуп атат? Анан бизге азыр ювелирный компаниялар кайрылып атышат. Алар айтып атышат, биз алтын, күмүш ошону центрдан алып алайлы, бирок бизде бир дагы грамм же алтын же күмүш калбайт экен. Ошол боюнча жаңы бияқта компания Чарат компани деген компания бизге кайрылган экен. Ошолор айтып атышат, биз ошол центрдан алсак, биз өзүбүз бияқта калтырабыз, ошол күмүш алтынны калтырабыз деп атышат да.